Элге кылган ак эмгек унутулбайт. Кезинде гүлдө өскөн Каракол колхозунда ак кызмат кылып, мээнети менен таанылган инсан, узак жылдар бою чарбалык, партиялык, советтик кызматтарда үзүрлүү иштеген Мөнүр Алыбаев тууралуу бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Эмгек Кызыл Туу орденинин ээси Мөнүр Алыбаев 1927-жылы Талас районунун Көпүрөзар айылында жарык дүйнөгө келген. Согуш жылдарында башка балдардай эле бир буту мектепте, бир буту талаада болуп, колхоздун чарбалык иштерине жардам берген. Мектепте жакшы окуп, зирек өскөн Мөнүр атаны 1942-жылы айылдык кеңештин катчысы кызматын алышкан. Байкөстө мен 1952 жылдан бери билем, ошол кездерде 1-класс окуучумун. Ал кезде байке колхоздун чарбасында бригадир болуп иштеп жүргөн кез экен да. Ошондон уланбай жыл өткөн сайын көтөрүлүп, колхоздун кызыл үйүндө иштеди. Андан кийин кайра участок болду, иши кылып, ошол партиялык окууга өткөнчө өмүр бою жалаң колхоздун жумушунан чыккан жок. Анан 1962-жылы Бишкек ал убакта Фрунзе шаарына партиялык окууга барып, 2 жыл окуп келгенден кийин колхоздукка кайра келип парторг болуп иштеди. 72 жылга чейин. Андан кийин өмүрүнүн аягына чейин айылдык советтин төрагасы болуп иштеди. 55-56 жылдарда ошол бригадир болуп туруп, колхоздун мал чарбасы жагында орун басары болуп иштеген. Мал чарбасында орун басары иштеп, ушул 3 жылда орун басары болуп иштеди. Кайра эле келип анан бригадир болду. Мөнүр Алыбаев 1945-жылдан тартып майда колхоздордо бригадир, эсептегич кассир кызматтарын аркалаган. 1954-жылдан баштап Көпүрөзар колхозунун төрагасынын мал чарбачылыгы боюнча орун басары болуп иштейт. 1960-1964 жылдары партиялык мектепте билим алган. 1966-жылдан 1971-жылга чейин Каракол колхозунун партиялык комитетинин катчысы. 1971-жылдан тартып ардактуу эс алууга чыккан. Эс алууда жүрсө дагы Мөнүр ата 1987-жылдан тартып айылдык кеңештин депутаты болуп, көп жылдары эмгектенген. Мөнүр аксакалдын колхозго кошкон салымдары өтө зор. Бул иши жаш кезинен баштап иштеп, адегенде бригадирлик жумушунан баштаган партиялык жумуштарды жетектеп келди, партушколду бүтүп келип, жакшы ийгиликтүү далай сыйлыктарга ээ болду. Андан кийин сельсоветтин секретары болуп иштеди, андан да жакшы иштеди. Наградаларды алгандыгы үчүн, эмгек сиңиргендиги үчүн өзү жашаган көчөгө Мөнүр Аксакалдын атын койду. Ал ошо көчөнүн эң узун көчөнүн бири болуп эсептелет. Бул Аксакалдын эмгегин балдары чогултуп, баласына рахмат. Баласы ошо эмгегин чогултуп, ушундай эмелерди жыйынтыктады. Каракол колхозунун экономикасы 1960-1970 жылдары өсүп, миллионер чарба аталып, эмгек Кызыл Туу орденине ээ болгон. Буга кошумча эле Кыргыз СССРнин министрлер советинин өтмө Кызыл Туусун алууга татыган. Алыскы тоо борундагы айылдын маданиятын көтөрүп, шаар тибине жакындаштыруу максатына жарыяланган бүткүл союздук сынакта Көпүрөзар айылы 2-чи орунга ээ болгон. По поручению Президиума Верховного Совета СССР второй секретарь Центрального комитета Компартии Киргизии товарищ Чубаров вручил колхозу орден Трудового Красного Знамени. Мөнүр Алыбаев жетекчилик кызматтарды аркылап Каракол колхозунун башкармасынын төрагасы, эмгеги менен элге журтка аттын кашкасындай таанымал инсан Ысбек Айдралиев башына турган айыл чарбасынын саламаттык сактоо,
билим берүү, маданият тармагынын мыктылары менен зор иштерди жасашкан. Айылды көрктөндүрүү максатында жашылдандыруу иштерине айрыкча көңүл бурушкан. Мөнүр Алыбаев эл үчүн кылган эмгеги менен Эмгек Кызыл Туу ордени 1941-1945 жылдардагы отамекендик согуштагы каармандык үчүн медали, Владимир Ильич Лениндин туулгандыгынын 100 жылдык юбилейлик медали, отамекендик согуштун 30, 40, 50 жылдык юбилейлик медальдары менен сыйланган. Мөнүр ата 1999 жылы 72 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. 1973 жылы байкем ошол жакшы көрсөткүчтөр үчүн мамлекеттен эмгек кызыл туурун алган. Анан кийин дагы ардак белги алып турган кийинки жылдарда. Согуштун ар бир юбилейлик жылдарында согуштун ошо медалдарын алып турган майда ысыначоктор бар. Бир нече жолу айылдык советтин депутаты болгон, өсү жана айылдык советтин төрагасы болуп турган болот да. Иши кылып ömrü ötkünçe kıyışavsız kalkos üçün ayba canım bergisi de. Münir ata коомдук иштерде гана тактыкты, жоопкерчиликти талап кылбастан ал үй бүлөдө балдарына мыкты тарбия берген, камкор ата болгондугун айтып эскерсет. Атам эмгекти сүйгөн мыкты кишилерден болчу. Атам 10 балалуу болду. 10 баласынын 2 кыз, 8 эркек бала болду. Өзүнүн инилерин да биринчи жолу үйлөндүрдү. Эшенкул байкени дагы, Биримкул байкени дагы атам үйлөндүргөн. Анан кийин 10 балалуу болуп, анан балдарына жакшы тарбия берип, мектепке окутуп, анан институтка окугандарын институтка окутуп, техникумга окугандарын техникумга окутуп, анан бирөөлөрдүн туура эмес мамиле кылбагыла, бирөөлөрдүн уурдабагыла, ак эмгегиңер менен жашагыла деген балдардын баарын эмгекчил кылып тарбиялады. Баарыбыз тең кыздарын турмушка берди, балдарын үйлөндүрдү. Өзү абдан эмгекчил болду. Дегенде кампачы болуп иштеди. Андан кийин Айдаралиев ушул жерди көчө кылып, ушул жерден жаңы стройка кылгандан кийин бул жерде 4 колхозду бириктирип, 2 колхозду бир бригада, 2 колхозду бир бригада кылып бириктирди. Сталин колхозу менен Каракол колхозун бир бригада кылды. Ылдый жакта Чапаев менен Киров колхозун бир бригада кылды. Ошентип ушул жерге жаңы стройка кылып, жаңы курулуштарды башташты. Анан ушул мектептин өзүн дагы курганга аракет кылышты. Бу жерден дагы контора курушту, дом культураны курушту, курман болгондорго эстелик тургузушту. Караколдун ичиндеги кайыңдардын баарын ушул жердин мектептин балдарын чогултуп, мектептин балдарына уюштуруп, ушунча көчөттөр отургузуп, мына азыр өзүнчө бир башкача кооз жер болуп калды. Мөнүр Алыбаев менен жубайы Калыйча Мырзакмат кызы экөө 10 ул кызды татыктуу өстүрүп, жогорку билимди кылган. Ул кыздарына ак мээнет менен алектенип, эл журтка кызмат кылуунун анык үлгүсүн көрсөтө алышкан. Баатыр эне Калыйча апа үлгүлүү эне катары эл оозуна алынган. 70-жылы келин болуп келдим. Ошондо чоң үй экен, кайнатам өзү 10 балалуу киши экен, 8 эркек, 2 кыз бар экен. Апабыз болсо үй кызматындагы үй кызматында иштеген балдарын тарбиялаган, өтө мээримдүү, өтө ак көңүл. Чыныгы мусулман киши болчу да, ал киши өтө момун, өйдө карап, эч кимге каяшы айтпаган, өзүнүн эле тиешелүү жумушун жасап, балдарын тарбиялап, иш кылып, кир жугузбай ушунчалык тазалыктуу, өтө зирек, аябай ак көңүл жакшы адам болчу да, боорукер. Өзү бир атадан жалгыз экен. Андан кийин көп узабай ошо апасына колубуз калдык. Ошону менен биз бир үй бүлөдө 14 киши жашадык, 14 адам. Анан мен 2 жыл окугандан кийин окуумду бүтүп келдим. Бул Таластан медицина окуу жайын. Анан өзүбүздүн больницага акушерка болуп орноштум. Ошо мен иштеп турганда да балдарымды багып, апам аябай көп жардам берди. Өзү иштеген жок 5 жолур. Анан ушу
жашы бир 45тен өткөндө анан кийин кайнатам эми пенсияга чыгасың, мурда айыл чарба жумуштарында иштеген экен да, апимде иштептир, Кызылжада иштептир, чөп чөмөлө салган экен. Анан эми бир аз поддержка болсун пенсияга чыкканга деп өзүбүздүн айылдагы сайдыке кастелянщица деген кызматы бар эле, ошого орноштурду. Ошол жерде 5 жылда иштеди, анан пенсияга чыкты ошол жерден. Анан өзүнүн тегеректе атам өзү аябай ак көңүл боорукер киши экен. Өзүнүн бир туугандарын алыс кетиргиси келбей, бир эжесин анан биринисин өзүнүн жанына үй салып, кичинекей 10 сотук жерде баары батып ушуларга чейин жашашып атпайбы. Анан ошолорго өзүнүн оокаты өтпөй калса да, ошо бир туугандарын карачы да, ошо кайнатам ушунчалык ушундай мээрбан адам экен. Ал киши негизи иштерман, жакшы киши болчу. Жумуш дегенди эмес, өзү эметпей иштеген, жакшы киши адам болгон. Менин элесимде калгандар баягы 5 класс окуп жүргөндө кысылтуу орден алганда Айдыралдын немесин кармап делегенде. Ошолор не істейм. Бизге жакшы тарбия берди. Мен де колхоздо жакшы эле эмгектендим. Атабыз менен апабыздын эмгектерин балдарга неберелерибизге тарбия берип атабыз. Жакшы эле. Баары балдарым баары жакшы өз орунда. Мен ошо 58-жылы туулгам, ошондон бери мен элестирип жүргөн жерлерим бар. Муну көчөнүн беришти. Эл болбосо иштебесе бербейт да. Көчөнүн атын эмгегин үчүн көчөнү берди. Uzun көчө, жакшы көчө берди. Элге эмгеги менен таанылган инсан Мүнүр Алыбаев кийин ардактуу эс алууда жүрсө дагы Талас шаарындагы колхоз базарынын, андан соң Гүлзат кечи базарынын директор болуп иштеген. Атам ошо сельсоветтигин тапшырып 25 жыл сельсовет болуп иштеди. Анан кийин берден пенсияга возрасы келгенден пенсияга чыккандан кийин муну Талас шаарына базарком болуп шайланып ошол жака кетти. Анан ошол жерде 3 жыл базарком болуп иштеди. Анан ал жерден дагы пенсиядагы киши тияк дешип эме кылгандан кийин ошол жерде завод-склад болуп иштегенбиз. Ал жерден завод-склад болуп иштеп, жана тараза берип, кайра таразаларды кечинде принимать этип алып, ал жерде дагы неме болчу да, талоон алып жана өкмөткө жанагындай акча төгүп ушундай кылчубуз. Анан ал жерде дагы бир айтып кете турган нерсе, ал жерге атам баягы аксакал кишилерди сыйлаш керек деп жанагы кымызкана ачканбыз ошол жерге. Бир кичинекей жерине кымызкана ачып, ошол жерде кымыз дагы сатып, аксакалдар отуруп ошол жерге баарлашып, кымыз ичишип, анан кетишти да. Анан ошентип иштеп жүргөндөн кийин дагы ошо базарга болбой пенсиядагы киши экен тигиндей мындай дегенден кийин базарга автовокзалга сатып алып ошол жерге кичименттик базар курдук. Ошондо Гүлзат кичименттик базар болду. Мен экинчи кызымдын атынан болду. Ал жерде да иштеп эмгектендик. Эми балдары дагы өзүн тарткан деп койсом болот. Азыр атам менен апам көз чук болсо да, балдары бири-бири менен ынтымактуу, чуркап, улуу кичүүнө карап, урмат сый менен ушуларга чейин жашап келатышат. 8 эркек, 2 кыз 10 балалуу болсо, ошонун 4-өө, 1 кыз 5-өө бул дүйнөдөн өтүп кетишти. Азыр 5-өө бар, Кудайга шүгүр, баары үй жайлуу, небере чөбөрө күтүп калышты. Жакшы буйрса, мен өзүм жакшы жерге келиптирмин деп ойлойм. Анткени алардын өздөрү эле жүрүш-туруш эле тарбия болчу да. Кайнатам дагы, кайненем дагы ушунчалык сонун адамдар болчу. Ошолор бизге турмушта чыйыр салып, эң жакшы жолдорду, адилеттүү жашоону, бирөөнүн мээнетин, бирөөнүн акысын жебешти, ушундай жакшы нерселерге бизди өзүнүн балдарын эмес, келиндерин да кошо тарбиялап кетти да. Бизде азыр келиндер да ушунчалык жакшы билимдүү, баары окуган. Ошол атам менен апамдын жолу менен ынтымакта аябай бактылуу жашап келе жатабыз. Ошо кайнатамдын өтө эсте кала турганы ошол өтө боорукердиги, өтө мээримдүүлүгү, өзүнүн үй бүлөсүнө эмес, бир туугандарына дагы, жатка дагы ошондой жакшы урмат сый менен караганы ушунчалык тарбияда мен үчүн. Бир туугандарына өйдө карап, кичүүнөн улууна чейин эч кимисине сүйлөгөн эмес. Колунан келгенин берчи. Өзү деле ак көңүл жакшы адам, үй бүлөсүнө да жакшы карачы, бирок мамлекеттик кызматты өзүнүн үй бүлөсүнөн да жогору койгон да. Эртең менен таңынан 6-да туруп, ошондон чай чүйүн ичип,
тазаланып саат 8-тен өткөндө жумушуна кетчи, ошондон жатарда келчи. Ар бир даталуу күндөрдө кур калтырчу эмес да, иш кылып өкмөт менен партия жогорку даражадагы сыйлыктарды берип турчу. Анан кийин апамдын жөнөкөйлүгү бир акисинин үстүндө 3 кайнена бар болчу, бир кайнеже. Ошол төртөөнүн сөзүн көтөрүп, бирөөсү өйдө карабай, анан мен кичине ачуум чукулураак эле, бирдеке ачууланып кетсем, мага кеңешин айтчу да, жок балам, андай кылба, ишиңди иштей бер, мен сага жардам берем, бул улуу кишилер байбичелерге каяш айтпа деп. Андан кийин мен да ошо апамдан үйрөнүп, анан кичинеден аларга чай насып аяп берип, анан алар кичине мени да жакшы көрө башташты. Ошентип ал кемпирлердин дагы батасын алгам апам сыяктуу эле. Ал кайната менен кайненем экөө ошо мен өз атам менен өз апамдай болуп, жүрөгүмө орношуп, терең тарбияларын калтырып кеткен. А кишилерди мен эч качан унутпайм, элестери унутулбайт. Мөнүр ата менен Баатыр эне Калыча апанын басып өткөн жолу, эмгеги, алган сыйлыктары камтылган Борч айылдагы Ысбек Айдаралиев атындагы орто мектебиндеги Айыл баяны музейинде жайгаштырылган. Ошо атам баарыбызды өстүрүп, чоңойтуп, ошо даражага чейин жеткирди. Анан ошону биякта бир тарых музей мектепти ачылган экен. Ошону келип көрүп, анан ошо жердегини көрүп, анан ушуларды атамдын эмгектерин, апам да 10 балалуу болчу, герой болчу, Баатыр эне болчу. Анан кийин ал кишиникин да биротоло ошол жерге коюп коеюн деп, баягы эмгектерин алып келип ушу мектептин бир буручуна койдурдум. Муну сүрөтү болсо, Каракол көпүрө балдар болуп турганда кызыл неме жанагындай желек алышканда, мына Айдаралиев экөө турат бу жерде. Апамдыкы. Мына герою бар, 10 баланын медалдары. Медалынын героюн кыздарына берет экен, анан алып кетти да. Ушундай энди атабыз эч убакта унутулбайт. Ушу боюнча тарых болуп калсын деп, ушу небере чөйрөлөр көрсүн деп, эл көрсүн деп ошол жерге койдурттум. Энди атабызды эч убакта унутпайбыз. Сакталат, жүрөгүбүздө сакталат. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп айтылгандай, Мөнүр атанын өз учурунда колхоздун айылдын өсүп өнүгүшү үчүн кылган ак эмгеги эскерилип, айыл эли мурдагы Бакайташ көчөсүнө Мөнүр Алыбаевдин ысымын ыйгарышкан. Алыбаев Мөнүр аксакал жөнүндө ушул көп айта турган сөздөр бар деп айтсам болот. Анткени бул киши ушул колхоз учурунда айылдык селолук советтин төрагасы болуп иштеп, өзүнүн эмгегин айылга аябай арнаган экен. Ал учурдагы кылган жумуштары көп, айта берсе чексиз деп айтсам болот. Анан бул киши ушул ооруп көз өткөндөн кийин биздин ушу айылдын ичиндеги эң чоң борбордук көчөлөрдүн бири Бакайташ көчөсүнө ошо Мөнүр Алыбаев деп ат берилген. Ат берилгенден бери ушул көчөнү өзүнүн урук туугандары көзөмөлдөп, жылына карап, жазууларын жаңыртып, жакшы иштерди аткарып келатышат. Анан бул аксакалыбыздын элге сиңирген эмгеги чоң деп айта алам. Анткени ошол учурдагы айылдын ичинде кыймылдаган эмне жумуш болсо ошол кишинин көзөмөлүндө болуп, баардык нерселерди убагында аткарып, мамлекетибиздин ушул айылыбыздын өнүгүшүнө зор эмгегин жумшаган деп угам да эми элдерден мен. Анан мындан ары дагы ушул кишинин атын өчүрбөй, ар кандай иш чараларды өткөрсөк болот. Эми иш пландарыбызга коюп, ушул атабыздын эмгегин баалоо аркылуу ошо көрсөтүп элге билдирсек деген оюм бар да. Агайдын балдарын баары азыр баардыгы өз ушул тандаган кесиптери менен иш алып барышат. Анан агайдын ушул атабыздын Солтонкул деген уулу болгон. Ушул киши дагы өмүрү өткөнчө ушул биздин айыл өкмөтүбүздүн аскер кызмат столунун инспектору болуп өмүрү өткөнчө кызмат кылып келди. Ал кишинин дагы андан башка дагы айыл ичиге эмгектери зор болчу. Кандай коомдук жумуштар болсо өзүн көрсөтүп, ошол берилген тапшырманы убагында аткарып, жакшы иштерди аткарып келди. Мөнүр Алыбаев көчөсү айылдагы чоң көчөлөрдүн бири. Жашоочулар өз эмгеги менен баар тапкан инсандын ысымынын ыйгарылышы сыймыктуу экендигин айтышат. Айылга эмгеги сиңген ушул жерде биздин эме келечегибизге жол салган адам болгон да бул киши. Анан ушул биздин айылдын ушул узун көчөсү
ушу чоң атабыздын атында коюлуп калган. Мурдагы аты Бакай таш болчу. Азыркы аты Мөнүр Алыбаев көчөсү. Бул кишинин эмгеги аябай сиңген, партийный болгон, колхоздун учурунда бригадир болуп иштеген экен. Анан кийин ушу сельсовет болуп иштеп жүрдү. Биздин чоң атабыздын эмгеги эч качан унутулбайт. Элеси дайыма кишинин элесибизде болот. Мөнүр атаны жакындан билген замандаштары, уул кыз, неберелери мыкты ишкер, берилген ишти жоопкерчилик менен аткарган эмгекчил, уюштургуч жетекчи, балдарынын камкор атасы катары эскерип келишет. Мөнүр ата менен Калыйча апанын уул кыздары учурда очор бачар, ордолуу шаар болуп, элге кылган ак эмгектин үлгүсүн зор ишеним жана жоопкерчилик менен аркалап келишүүдө.